Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силерден кайрадан кыргыз элинин баатырлык Манас эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен мурда силерге айткандай, мен Сагынбай Орозбаковдун варианты негизинде кара сөз түрүндө 5 томдуу роман жазганмын. Ал китептер мына алдыңарда турат. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүлүп, азыркы учурда бул китептерим орто мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ошондон кийин мен окуучулар үчүн Манас эпосун үйрөнүү дагы жеңилирээк болсун деп атайын мындай кылып 8-11 класстын окуучулары үчүн окуу дептерлерин түздүм. Бул дептерлер дагы азыркы учурда билим берүү академиясы тарабынан мектептердин окуу программасына киргизилген. Баатырлык эпосубузду мындан да көбүрөөк эл журтка таратуу үчүн мен 5 томдуу романымды орус тилине котордум. Андан кийин атайын сайт ачтым, epos-manas.com деген. Ошол сайтка романымдын жана кыргызча, орусча варианттарын сатуу үчүн койдум. Азыркы учурда мен 3 жылдыктын 2-чи бөлүгү болгон Семетей эпосу боюнча роман жазып жатам. Анын 1-чи тому бүтүп, азыр мен 2-чи томдун үстүндө эмгектенип турган мезгилим. Өзүбүздүн баатырлык эпосубуз мындан да көбүрөөк жайылтылсын деп мен азыркы ушу айтып жаткан видеороликтеримди орус тилине да чыгара баштадым. Ал орус тилдеги видеороликтер дүйнөнүн 112 тилинде субтитрлер менен кошулуп жатат. Мунун өзү дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун каалаган адам өзүнүн каалаган тилинде Манас эпосун жана анын негизинде жазылган романды окуп, көрүп уга алат дегенди түшүндүрөт. Эгерде силер өзүңөрдүн тууганыңарга, тааныш биштериңерге бул жөнүндө кабар берсеңер, биздин Манас эпосубузду жайылтканга чоң көмөк көрсөткөн болот элеңер. Мына мен кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Мен кыздарды байлыкты тартуу кылсам, мунун баарына Манас алым сунбаса эмне кылам? Ойлонду Шоруккан. Бул олжонун баары меники, сенин ага кандай тиешең бар деп ал мени опузалашы мүмкүн. Ошондуктан мен ага чын көңүлдөн, чын ыкласым менен багынганымды билдирүүм керек. Муну кантип жүзөгө ашырса болот? Тактысынан туруп, чатырдын ичинде ары бери баскан Шорук оор чечимди кабыл алганга жете барбай, топко чейин ойлонду. Мындай багынуунун илгертеден бери келе жаткан жалгыз жолу бар. Оор үшкүрлүк кан кайрадан тактысына отуруп, жеңилген кандар өздөрүнүн кызын душмандын аялдыкка берип, жанын сакташкан. Менде ушул жол гана калды. Кызынан мурда канчалаган менмин деген кандар, бектер, айлар куда түшүп келгенди эстеген Шорук акыл айдын олжо болуп кете турган көз алдын элестетип, ызасынан өкүрүп жибере жаздады. Бир топко чейин көз жашын көлдөтүп, үнсүз сыйлаган ата кайрат кылгандан башка айла жок экендигин түшүнүп, өзүн колго алды. Акыл айды Манаска тартуу кылгандан башка айла калбады, арманды ойлоду Шорук. Ушул учурда гана ал мен чындап баш ийгениме ишенет. Мындай кадамга баруунун пайдалуу тарабы да бар. Мен бир ок менен 2 коёнду өлтүрөм. Биринчиден, эли журтумду, өзүмдү аман сактап калам. Экинчиден, Манасты өзүмө күйөө бала кылып аламын.
Ал kızıma үйленгенден кейін айласынан менімен елдешеді. Егерде менде қандай да бір қиыншылықтар пайда болса, ал мага күйөө бала катары жардам бергенге милдеттүү болот. Ушул себептен улам Манаска тартууга берилип жаткан 30 кыздын ичине кошулган Акылайдын төбө чачы тик турду. Ата мен не деп жатат? Таң калдык. Коркконунан анын мээси иштебей калган окшойт. Болбосо кайсы ата өзүнүн кызын душман болжок катындыкка берет? Мен эмне ага көчө жүргөн кызмынбы? Же анын ойношунан төрөлгөнмүнбү? Жок. Мен кандык кызы болом. Ушул кезге чейин канчалаган байлардын, бектердин балдары келип колумду сураганда атам мени бербей койгон. Эми болсо мени душмандарыбыз болгон кыргыздарга бергени жатабы? Буга атамдын кантип тити барды? Кантип ушундай баш карачылыкка мени душар кылганы жатат? Аябай нааразы болгон 16,5 жаштагы олоңдой кара чачтуу, тал чыбыктай бойлуу, кашы кара кыйылган, көзү кара коюлган, көргөндүн көөнү тоюнган, ар мүнөзү бир башка, ак тасмадай чоюлган, тиши байман күрүчтүү, өң шоошагы сыпаты зымга тарткан күмүштүү, ачык кабак, жатык сөз, кубуш муун, марал көз, алма моюн, түймө баш, кепичинин такасы жаркыраган жакут таш Акылай атасынын чатырына чуркап барды. Атаке, деди кыз, бул эмне кылганың? Эмнеге мени Манаска тартып кылган жатасың? Сенде намыс деген барбы? Кайсы ата өз кызын душманын олжо кылып берет? Алтын тактысында ойлоп отурган шоғырып, бұрқырап ыйлап жиберди. Кечирип кой мени, кызым, көз жашы көлдөсө жооп бердиккан. Сен мага башында кыргыздарга тийбе, эли жериңден ажырайсың деп эскерткен элем. Мен сөзүмдү укпай, тил албай, эми ошонун башыма муш болуп тийип жатат. Кыргыздардан толук бойдон жеңилип, эли журтумдан, тактымдан айрылып, өзүм тоодо качкын болуп отурам. Ырас болду, ичинен ызырынды Акылай атасына. Мен кыргыздарга тийишпегин, жөн жүргөн, сага ашылбай жаткандарга баргандын эмне кереги бар деп айтпадым беле? А сен болсо мени тоотпой, кылар ишти кылып коюп, жаныңды сактоо үчүн мени коркулган жатасың. Бирок эч качан сен айткандай болбойт. Мен эч кимге олжо катын болбойм. Жок, мен эч качан Манаска тийбеймин деп чечкиндүү айтты Акылай атасына сүргүлүтүктеп. Кызым, сен башында кыргыздарга тийишпе деген элең. Бирок тилиңди балам албадың, тигилди капка арманым, тимкетти балам дарманым, жаным тирүү калса деп телендим да зарландым. Ата, эмне себептен силер Манасты жеңе албадыңар? Кызым, оор үшкүлдү шоруп. Биз кыргыздарды тоотпой, туура эмес кылыптырбыз. Алар өлүмдөн түк качпаган, мыртталып, түптөлүп калган, дүмөккө, урушка туулган эл экен. Кызым, булар кайдан келди ата? Кыргыздардын башы Кумул бээгинде, аяк жагы төмөнкү Арал көлдүн жээгинде, кыямы жатыр төмөнкү Кабылстан жеринде. Кызым, түшүнүктүү. Мен эмне кыл дейсиң ата? Алсаң балам кебимди, тартуу кылып барсам деп таап турам эбимди. Өз кызымды душманга тартуу кылган сага уят эмеспи ата? Ат уяты сатуу, кыз уяты тартуу. Кызым, жооп берди шоруп. Сен менин тилимди ал, атакеңди өлүмдөн ажыратып кал. Каалаган атыңды минип, тандаган тоонуңду кийип, Манаска тартууга бар. Жок, андай дебе кызым. Эгерде ушундай жанаргасын кылбасак, билүүбүз аман калбайбыз деп оготел буркап ыйлады шооруккан. Атасын ыйлаганын көргөн Акылай эмне кыларын билбей калды. Айтса айтпаса төгүнбү деп ойлоду кыз. Албетте жеңилип калып, душманга катын болуп, олжого барган дүйнөдөгү эң жаман иш. Мындайдан Кудай ар кимдин перзентин сактасын.
Бирок экинчи шарабынан отурган болсок, ушундай оор балдар мен намыс калдырганым мурунсуз. Мен тартууга барбай турган болсом, анда манас бизге чөшүп, элибизди кырып салуусу мүмкүн. Мындайга жол бербей, эли журтумду сактоо үчүн өзүмдү курбандыкка чалайын. Мурда ойлогон ойлору, тилеген максаттары таш капканына, жашышкан акылай, оор иш көрдүм. Атаке, деди кыз, болор иш болду, коесу канды. Өткөн ишке көбө күнбө, сен кыргыздарга байкабастан барып катылып, шоң ката кетирдим. Мен аныңды эли журтум үчүн Манаска тартууга барууга макулмун. Элим, сен аман калсаңар болду, ата. Рахмат кызым, Кудай сенин бактыңды ачсын деп ыраазы болду Шорук. Бере турган мүлкүн белендеп, Шоруккан эртеси күнү 41 кызылнар, 40 көмөлкөй зар менен чабындыдан кутулган 600 малды айдап, 31 сулуу кызы жетелеп, нан, туз көтөрүп, анасын чатырына барды. Бөлүнгөн шаарда аны арткандай коркунучтар, ал үчүн арткандай көп экенин түшүнгөн Баатыр көк чатырын шаардын четиндеги бакчанын ичине тиктирип, ошол жерде дем алды. Тажиктердин келгенин уккан Манас аларды киргизүүгө уруксат бергенде, бото куру мойнунда, эки колу боорунда болгон Шорук чатырга кирип, кызыл чепкенчен, көк туулгачан Батырдын алтын тактыда отурганын, анын жанында Бакай, кыргыл баштаган аксакалдар турганын көрдү. Башына алтын таажы кийген, бармактарынын асыл таштар менен кооздолгон алтын шакеттер тагынган Шорук Баатырдын айбатынан чочулап, анын алдына чөгөлөдү. Мени кечирип коесуз, Баатыр, деди хан. Ким экениңизди билбей, сизге душман болуп турмун. Сизден жалынып жанымды сурайын. Жалпы журтум кысылды. Салдым сага чырымды. Жайымды билбей катылып, далай журтум кырылды. Мунуң туура. Мен кыйынсынып, сени чабамын деп камындым. Аскер алып 300 000 алайыңа жабылдым. Алдырып коюп өзүңө, жан сууга деп сабылдым. Sen meni alsız жоо деп ойлогон белең. Оба, мойнуна алды Шорук. Мен сени арзан ойлоп, жие коюп, натыйжада арстанга кабылып, акылымдан жаңылдым. Мурун бардым урушка, урушпай ушалансамчы. 34 күнү карым алдым, мургаптын башы бурушка. Күн чыгыш жагы мургаптын, күбөктүн коосун өрлөдүм. Ардыгым алат тоодон чоң. Ажалы жоктон өлбөдүм. Мен сенден ичилигим үчүн кечирим сурайм. Түшүнүктүү, жооп берди Манас. Дагы башка айткан сөзүң барбы? Ооба Баатыр. Элимдин амандыгын сурап, алдыңа өз кызымды тартуу кылып келдим. Биздин элибиздин жанын тирүү койгун, Баатыр, деп жалоорой карады Шоруктан. Эгерде элиңди аман койбосом, эмне кыласың? Каарды сурады Манас. Анын сөздөрүн уккан Шорук бозоро түштү. Кудай өзүң сактай көр, жүрөгү ордуна тыгылдык кандын. Манас Баатырдын пейили бузулуп, күнөөмдү кечире тургандай түрү жок. Акбал табасына тийип, эли журттун чаап алганыма анын ачуусу келип жатат окшойт. Кызымды тартып алсам, макул болуп жатканына караганда, Баатыр мага аябек экенип калыптыр. Onun açuğusundan jana elimdi kırılıp ketүүsүнөн эми Кудай гана сактай алат. Эмнеси болсо да жалынып жалбарып, эли журтун сактаганга аракет кылайын. Анда эмне кылмак элем? Баатыр оор улутунду Шорук. Сен жеңүүчүсүң, өзүң билгин, Манас. Ырайым бизге кыларды. Өчөштөн өзүң билесиң, өңгөктөтүп кырарды. Боздоторсуң элимди. Ошоторсуң жериңди, салсаң бизге каарыңды, талкалаарсың шаарыңды. Ала кандай сан бола, азырда аман калган жок. Арстандын берисин, айтканыңда жалган жок. Абалыңды туура түшүнүпсүң,
Текерді жылмайды манас. Бізге райым қылсаң да, өшешік қырып таштасаң да, ерк өзіңді, деді батырдың жылмайысынан жүрегі шуылдай шыққан. Бірақ мен сені берешен, жомарт деп көп ұққан елі. Ошол асыл сапаттарыңды көрсетіп, елімді аман қой батыр, еліме жан соға. Жашын жаңғырдай төгіп, отодай бозып жалынған, шорықты көрген манастың шашысы кетті. Емем не қылсам екен, деп ойланды батыр. Ақ балта ауамдың, құрман болған айылдаштарының, шабылған мүлкінің, айдалып кеткен малдардың өшін шорықтан алсам ба? Жанды кешіріп, қызын тартуға алып, тажиктерменен елдессем бе? Манас жанында мұздай тұрған Бақай ағасына қарадым. Бақай ағамды қарайшы, деп ойланды батыр. Ал шорық сөздеріні ачусы келгенде түсіне көрініп тұрады. Тура, шорық ақмақ екен. Біз аға тиішпесек, қатылбасақ, ал өз елі өзге бүлік салды. Емі болса, белек беріп, қызын тартты, аман қалдым, ойлап жатады. Абандым ол жөнді ойын сұрап көрейін. Мына құрметті жолдаштар, біздің уақыттың соңына жетті. Мен сіздермен қоштасамын. Қайрадан көріскенше саламатта болыңыз.